Мен жалпысы 50-ден ашық мыйзам долбооруна автор болдум. Эл өкүлчүлүк милдетти дагы аткарып, мына 7 облусту 44 районун баарын кыдырып чыккан жогорку кеңештин эл өкүлү болдум. Элге барып, үнүн угуп, бул жерден айтып, өкмөткө айтып, чечтирип, ошондой эле жанагындай мектептер, жеке менчик мектептерди салыктардан бошотуу, ачык асман долбоору туризмге пайдалуу, ошол сыяктуу мыйзам долбоорлору, анын ичинде мына шайлоо системасын өзгөрткөн мыйзам долбоорлору, жанагы адамдарга парчага берип, ичинен конкреттүү адамга дагы берген мыйзам долбоору өткөзүп, ошондой система менен болбоду. Ошол сыяктуу бир топ законопроекттерге биз иштеп жардам бердик. Дагы кандай иштерди жасаган жетишпей калдыңыз? Мисалы 6 жылдын ичинде планыңызда бар, бирок ишке ашыкпай калган. 6 жылдын ичиндеби? Мисалы элге кыдырганда өтө көпчүлүгү биринчи кезекте мектеп, жол, бала бакча, анан таза сууну суранышат да. Бир канча айылдарда суранган, мен өкмөттөн суранып, жанагы өкмөт аркылуу чечип таза суу мектептер чыгып калган учурлар болду. Бирок дагы бир канча айылдарга ошондой элдин өтүнүчү канааттандырылбай калды. Чын эле аны билем. Экинчиден, баары эле биз ойлогондой болгон жок, чын элечи. Мындай шайлоо мыйзамдары боюнча дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп ойлоп атам да азыр. Негизи 6 жыл отурдуңуз да, ошол 6 жылга отурганыңызга канааттанасызбы? Көптөгөн иштерди жасадым деп. Жок, бул парламент эл тарапта боло алган жок. Дайыма эл башка нерсени айтып турду. Мисалы, ошол эле кум төрдөгү жанагы мөңгүлөрдү талкалабагыла деп, ошол эле азыркы президент Садыр Жапаров түрмөдөн кат жазып чыркырап турду. Бул жерден ошондой маселелерде парламент эл тарапта болгон жок. Дайыма ошо бийлик тарапта болду. Ошон үчүн бул парламентте мындай көбүрөөк шылдың калган эл тарабынан учурлар болду. Дайыма мындай же элди танда, же бийликти танда деген учурда көпчүлүгүндө бул азыркы парламент бийликти тандап койгон учурлар аябай көп болду. 5-6 депутат көбүнчө каршы чыгып турдук. Бирок мындай 3 деген баа берем го мен. 3. 5 болгон жок.